Акылбек Жапаров жан башына өлкө ИДПсынын үлүшү $2,5 жетерин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров былтыр өлкө ИДПсы 1,12 триллиондон ашканын, быйыл 1,5 триллион сомдон өтөрү көтөрүп жатканын айтты. Ал бул тууралуу бүгүн 4-ноябрда Адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү аталышындагы улуттук форумда сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Киши башында ИДП $2,500 тегерегин түзөт. Ошону менен 4 жылда ИДП 2 эсе көбөйдү десек болот. Өлкө бюджети 3 жылда 3 эсеге көбөйдү. 2020 жылы 247,7 миллиард сом болсо, 2024 жылы 660 миллиард сомдон ашарын жакшы билесиздер, деди өкмөт башчы. Ошондой эле ал өлкөнү башкаруу идеологиясынын 3 принциби болуп, мамлекеттин бүтүндүгүн, элдин биримдигин жана салык төлөө милдети экенин кошумчалады. Иран Израилге чоң масштабтагы чабуул пландап жатканы айтылды. АКШнын Израилге жооп кайтаруу тууралуу эскертүүлөрүнөн улам Иран жана башка араб өлкөлөрү АКШдагы президенттик шайлоодон кийин Израилге массалык чабуул жасоону пландоодо. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Израилге жаңы чабуул 5-ноябрда АКШдагы президенттик шайлоодон кийин, бирок 2025 жылдын январында жаңы президенттин инаугурациясына чейин жасалат. Масштабтуу чабуул Ирак аркылуу жасалышы мүмкүн. Бул чабуул өткөндөгүдөн бир топ масштабтуу болот. Ошол эле учурда чабуулга бир гана Ислам революциясынын сакчылар корпусу эмес, армиянын жоокерлери да тартылат. Эске сала кетсек, 26 октябрга караган түнү Израилдин коргоо күчтөрү Ирандагы аскерий объектилерге кол салууларды жарыялаган. Маалымат каражаттарынын маалыматына караганда, Израиль Иранга кол салуу үчүн 100дөн ашык учакты, анын ичинде F-35 истребителин колдонгон. Кийинчерээк Израиль Иранга кол салуу боюнча расмий билдирүү жасады. Андалар бул кол салууну миссия аткарылды деп эсептей турганын билдиришкен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү, 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Тарыхта биринчи жолу Сауд Аравиядагы чөлгө кар жаады. Сауд Аравиянын түндүк аймактарында тарыхта биринчи жолу калың кар жаады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Мындан бир нече күн мурда Сауд Аравиянын түндүгүндөгү Аль-Джауф районунда мөндүр аралаш катуу жаан жааган. Ал эми 2-ноябрда тоолуу аймактарына кар түшкөн. Өлкөнүн бул бөлүгүндө абанын температурасы сейрек гана төмөндөйт. Ошондуктан жаан чачын жана кардын жаашы жергиликтүү тургундар үчүн күтүүсүз болгон. Алмазбек Атамбаевдин Испаниянын метросунда жүргөн видеосу тарады. Соц тармактарда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин метродо жүргөн видеосу тарады. Видео ошол жылдын жай айында Барселонада тартылган. Атамбаевдин жанында уулу Кадыр Атамбаевдин дагы жүргөнүн көрүүгө болот. Учурда Атамбаевдин уулу Бишкекте. Беле кетсек, Атамбаев Испанияда 2 жылдан бери жүрөт. Анын жана жакындарынын айтымында ал дарыланууда. Бул аралыкта Атамбаев Испаниянын премьер-министри Педро Санчес жана башка саясатчылар менен бир нече жолугушууларды өткөрдү. Эркектер дагы келип албагыла. Ташиев көп бала төрөгөн энелерге эми акчалай сыйлык берилерин айтты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев көп бала төрөгөн энелерге материалдык жардам берилерин билдирди. Ал бул тууралуу бүгүн 4-ноябрда Нарын шаарына болгон иш сапарында айтты. УКМК башчысы убадалаган акча каражаты 4 баладан баштап берилерин белгиледи. Азыр өкмөттүн программасында бар. Президентибиз дагы тапшырма берди. Мындан ары 4 баласын төрөгөн энелерге 100 000 сом сүйүнчү берилет. Бул эркектерге берилбейт. Кийин анан эркектер бизге дагы бергиле деп жүрбөгүлө. 5 балага 600 000 сом, 7-сине 1 миллион сом берилет. 8-ди 9-ду төрөгөндөргө 1,5 миллион сом берилсе, 10-ду төрөгөн энелерге 2 миллион сом берилет, деди ал. Ташиев айтылган материалдык жардам деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жашагандарга гана берилерин кошумчалады.